Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн силер менен дарыканада деген тема боюнча түшүнүк алабыз. Сабактын максаты: билим берүүчүлүк. Окуучулар 3 маал, ач карын, тамакка чейин, тамактан кийин, баш оорунун дарысы, эти сыгандын дарысы, жөтөлгөндүн дарысы деген сөздөрдүн маанисин түшүнөт. Өнүктүрүүчүлүк. Тема аркылуу окуучулардын кыялдануусу, ой жүгүртүүсү, кабыл алуусу, эске сактоосу калыптанат. Тарбиялык. Ынтымактуулукка, бири-бирин сыйлоого, бири-бирин пикирин уга билүүгө, сыйлоого, тазалыкка, сулуу жазууга тарбияланышат. Кана балдар, биз дарыканага барып, дары алганды үйрөнгөнбүз. Эми ошо боюнча көнүгүүлөрдү иштейбиз. Биринчи көнүгүү: мында болсо окуп, эстеп калабыз. Кана баарыбыз тең окуйбуз. Bir күндө 3 маал, эртең менен, түштө, кечинде. Эти сыгандын дарысы температура болгондо иче турган дары. Тамакка чейин, ач карын. Баарыбыз тең окудук, азаматсыңар. Эми балдар, экинчи көнүгүүнү сүрөт боюнча карап, ролдоштуруп окуйбуз. Баарыбыз тең өз алдыбызча окуйбуз. Азаматсыңар, жакшы окудуңар, азаматсыңар. Эми азыр болсо балдар, баарыбыз тең дептерибизди ачып, бүгүнкү числону жазабыз. Андан кийин теманы жазабыз дарыканада деп. 4-чү көнүгүү. Сөздөрдүн синонимдерин жазабыз. Мисал үчүн: тыңшап көрдү, укту. Врач, доктор. Грипп, сасык тумоо. Бат, бачым. Калгандарын өз алдыбызча иштейбиз. Кана балдар, тазалык ден соолуктун негизи, ден соолук байлыктын да негизи. Ушуну биз билип алышыбыз керек. Анда эмесе үйгө тапшырма. Күндөлүгүбүздү ачып, үй тапшырмасын жазабыз. 135-чи бет, 3-чү көнүгүү. Схемаларды толтурабыз. Саламатта калгыла.